Салам ардактуу көрүүчү, музыка телеканалы Муз Лайв көрсөтүүсү старт алды. Бул 1 саат аралыгында сиздерге жагымдуу маанай тартуулоого биз даптаярбыз. Сиз болсо экранга жакыныраак келиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте күн алыс сиздер менен экран аркылуу көрүшүп жатканыбызга чын жүрөктөн кубанычтабыз. Муз Лайв берүүсүнүн бүгүнкү коноктору аябай кызыктуу, көптөн күткөн коногубуз бизге келип төрүбүздүн көркү болуп отурган учур. Биз сиздер менен чыдамсыздык менен тааныштырабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ага чейин биздин коногубуздун ырына барып келели. Ömür деген kıpkızıl gül caynagan, ömür деген bulbul bakta sayragan, ömür barda ökünböstün oynop gül ömür Artçağınan ak yoluğun bulgalap alız kaldı. Aylanayın balaca. Uzun ömür ce kıska kim bilet, akır bir gün sokboy kalat bul jürüp, sıylaşalı ömür ötüp ketkençe көңүл kalуу, ölümdön da güçtür, ölümdön da güçtür. Колчоолор болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте. Бүгүнкү биздин коногубуз студиябызга кирип келгенде албетте биздин жаркыраган студиябыз мындан да жаркырай түштү. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, бүгүнкү биздин коногубуз Емустар студиясынын негиздөөчүсү, 4 баланын атасы жана ошондой эле эл ырчысы эл тандайт, эл уулу долбоорунун жеңүүчүсү Кежи Элмурат бизде конокто. Колчоолор дагы бир жолу сизге. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр, аябай сонун келдик. Келиңиз, эң алгач эл менен амандашып өтүңүз. Ассаламу алейкум, урматтуу калдайган калың журтубуз. Баарыңыздар менен дагы бир ирет ушул Муз Лайв берүүсү аркылуу сиздер менен жолугушуп турганыбызга, жүзмө-жүз көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Баарыбызга аманчылык болсун. Өзүңүз күтүп аткандай эле эң биринчи суроо сизге белгилүү болуш керек. 5 жыл 6 жылдан бери акыркы жолу концертиңизди бергенден кийин биз сизди сахнадан көрбөй калдык. Кайсыл жакта жүрөсүз, көрүүчүлөрүңүздү, угуучуларыңызды сагындырып?
Тагыра 4 жыл болду. 4 жыл Акыркы болду. концерт 2022 жылы концерт бергенбиз, чоң концерт. Кудай кааласа баягы тилекке каршы монтаждоо иштери бүт элек дешет. Ушул улуттук канал, музыка телеканалы продюсерлер тартышкан. Бирок азыр ошо даярдоо иштери жүрүп жатыр. Менин жакшы ишенимде, Кудай кааласа анча көп жаңы чыгармалар камтылган. Баягы MP3 форматын эмес, бир жолу концерттин версиясын, видео версиясын менен кошо биргеликте чыгаралы деп дагы деле жакшы үмүт күтүп атабыз. Ошонун айынан Кудай кааласа былтыркы жылы сахнада 20 жыл деп концертке даярданганбыз. Тилекке каршы ден соолукка байланыштуу бир аз жылдырганга туура келди. Бүгүн болсо, быйыл болсо мына 21 жыл болуп атат. Дагы пландар бар. Кудай кааласа чоң бир грандиоздук негизде кылып бир концерт кылалы деген пландар менен жүрөм. Өтө сонун, бул жакшылыктан эч качан үмүтүбүздү үзбөйлү, жакшылыктын эртегечи жок. Кудай буйрса сиздин концертиңиз албетте музыка телеканалынан сөзсүз түрдө биз эфирден беребиз, Кудай буйрса. Табылса, Ден соолукта жок, бар концертиңиз Кудай буйрса. Ден соолук деп калдыңыз, баары жакшыбы? Кудайга шүгүр, баары жакшы. Бул эми ошол учурда жагдайга жараша бир аз бизнес иштери менен дагы алектендик, ресторан бизнеси боюнча дагы алектенип калдык. Ар кандай жагдайлар болот, ошо азыр баары артта калды, жакшы. Жакын арада концерт берейин деген ой максаттар барбы? Жакын арада жок. Жакын арада жок, мындай калп эле иштеп аткан ырчылардай болбоймбу? Жаңы ырлар жазылды, жаңы клиптер тартылып атат деп берет го, эмне жаңылык десе. Андай жок, жаңы ыр чыгарма азыр тартып аладык. Легендарлуу Асылбек Өзбеков агабыздын өмүр чыгармасы. Баягы бир аз өзүңдүн жаш курагың бир аз улгайгандан кийин сөздүн маанисине, ырдын маанисине карап, эмне жөнүндө айтылып атат, эмне жөнүндө жазылган, ушундай тексттерди карап калдык. Ошонун негизинде азыр өмүр деген чыгарманы даярдап ушул аткарып. Жакында клип тартасыз. Азыр бир 2 клипмейкер менен акылдашып атабыз. Сценарийлер мага жагып аткан жок, мындай өзгөчө сүйүп калып ажырашып кетип, анан ыйлап, машина сүзүп кетти деген сценарийлер эмес, мындай. Бул башкачараак, өзгөчөрөөк бир сценарий таап берди. Ушул күнгө чейин сиз айтып калдыңыз, азыр ырдын сөзүнө көбүрөөк маани берип калдык. Убакыт өткөн сайын депчи, мурунку убакта, мындан 15-20 жыл мурунку убакыттагы Кежел Мурат ырдын эмнесине көбүрөөк маани берчү? Эми бизге мындай болчу да, уйкаштыгы туура келсе эле болду. Ырдай сенсиз күнүм атпайт, таңым атпайт. Анан кийин баягы бир аз динден түшүнүк алгандан кийин муну ширк деп коет. Мисалы, ал жөнөкөй эле бир макулук, ал жөн эле адам, мисалы кыз да. Мисалы ошону айга теңеп атат, күнгө теңеп атат. Сенсиз таңым атпайт, ал ким сенин таң, ансыз таң атпагыдай, ал жок болсо күн чыкпай калабы, мисалы да ширк экен да. Ошол нерселерди анализдеп, түшүнүк алып туруп сөздөрдү акындарга бергенде, ушундай ширк сыяктуу сөздөр болбосун. Мындай ансыз деле башка эме менен кооздоп мактап койсо болот да адамды. Ошонун тексттерине көп маани берип калдык. Ону канчалык деңгээлде? Ону өзүм жазам. Ону баардык ырларыңыздын ар бир аткаруу. Дээрлик баарын өзүм жазам. Сиз менен иштешкен лейбл деп коелу. Сиз менен иштешкен балдар, ырчы мырзалар, өзүңүз тарбиялаган инсандар барбы азыркы учурда? Тилекке каршы алар баягы үй бүлөсү менен, баягы бир аз пикке жетер алдында дагы баягы башкачараак багыт менен кетип калганда, эми үй бүлөлүк жаатта, бизнес жаатында кетип калгандар бар. Бирок ошого чейин келген окуучулар бар. Биз билгенден сиз Даниэль Канатбеков деп эл тандай долбоорунан Ооба. ошол жактан жеңүүчү атталгансыз. Мухтар Атаналиев мырзанын долбоору болчу. Ошол учурда сиздер кинода тартып калгансыздар. Биз 2005-жылы алгачкы чоң сахнага Мухтар Атаналиев, Абдышайлчиев продюсер себепчи болуп сахнага келгенбиз, чоң сахнага, сентябрь айында келгенбиз чоң сахнага. Андан кийин 2006-жылы тартылдык фильмге, бирок 2007-жылы чыкты. Музыкалык кинокомедия болчу, эмне болмок деп. Ал убакта кино жакшы өнүгө элек, жаңы ушу жанагы жылдыздар тартылып баштаган убакыт болчу да.
келиңиз эми бала чакты эстеп өтөлү. Ошол кездеги максаттарыңыз, ошол кезде койгон пландарыңыз азыр ишке аштыбы? Ошондогу сиз элестеткен Элмурат азыркы Элмуратпы? Андан жакшыраак. Андан жакшыраак. Сиз кичинекей бала кезиңизде кандай болууну кыялданчу элеңиз? Ушундай ушул күндү кыялдангам да. Азыр ушулар баары Кудайга миң эсе шүгүр. Баары ордорду менен үй бүлө десек, үй бүлө ушу кичинемден ниет кылгам, 2 бала, 2 кыз болсо экен дедик. 2 бала, 2 кыздуу болду. Өтө сонун. Ушул кыргыз сахнасында, кыргыз маданиятына бир аз болсо да салым кошсок экен дечек. Анан кичинекей кезимде азыркыга чейин апам бекитип койгон кат болуш керек. Мисалы математика деген сабакты аябай жаман көрчүм да. Математика аябай жаман көрчүм. Сабактан качып кеткен учур болгон. Жок, качпайт. Сабактан качкан эмесмин, каччу эмесмин, бирок баягы жакпайт болчу да мага. Негизи математикадан канча алчусуз так айтканда? 3 го дейм. Таза 3. Кайсы сабак негизиңизге жакчу? Мага адабият жакчу, музыка жакчу, тарых жакчу. Философия жагына, музыка жагына жакыныраак. Ошол жакка жакыныраак болчумун. Анан эми азыр ушул Кудайга чексиз шүгүр, баары орундалды. Чыгармачылыкта Кудайга шүгүр азыр көптүр. Өзүбүздүн ордубуз бар. Эл арасында жүрөбүзбү, сыртта жүрөбүзбү, кай жерге барбалы сый урмат менен мамиле кылышат. Бул деген менин чоң жетишкендигимдин бири десем болот. Баары өз нугунда баары жакшы. Өтө сонун. Бизнес кандай жүрүп атат? Бизнес угуп калдым беле бизнес. Баарын эле белгилүү болсо керек сиздин көрөрмандарыңыздарга. Биз ошол ресторан бизнеси менен бир 2 жылга чукул алектендик. Бул дагы баягы күтүүсүз жерден кирип келген. Бирок буга чейин башка бирөөлөрдүн ошол ишин жүргүзүп берген болсом, ошол 2 жыл өзүм ниет кылып ачып иштеттик. Форель. Бизнес жүргүзүп аткан учурда шоу бизнес менен мындай бизнестин ортосунда мен ырдай бериле бергеним жакшы экен деген бир учурлар болсо керек менин оюмча. Болот, сөзсүз түрдө болот. Он келип, сөз келип, сиз бир аз кыйналып, андан көрө кеттим студияга деп кетип алган учур. Студияга кеттим деп эле студияны ошол жака куруп алгам. Мынасыга. Ошол жерде анткени жумушту бүтүп коюп барып анан студияны жазам деген ал жомок экен мисалы. Үй бүлөңө элементарный үй бүлөңө убакыт бөлө албайсың. Анткени адамдар менен иштейсиң. Бул экөө шоу бизнес экөө окшош эле. Шоу бизнесте жүрсөң деле үйдө болушуң азыраак да. Мисалы биздики көбүнчө кечинде башталат, кызматтар башталып калышы мүмкүн. Сырт жака чыгып калышың мүмкүн. Бул ресторан бизнеси дагы ушул эле. Качан эл кетмейинче отурасың сен. Андан персонал деген түшүнүк бар. Персоналдын айлык акысын төлөп берип, аларды узатасың, кийинки күнгө жаңы план кыласың. Ушундай да. Мисалы ырчы деле бир ырчы жакшы бир өзгөчө форма кийген болсо, мен да жакшыраак форма кылайын деп аракет кылат го. Ресторан бизнесинде мисалы элементарный бир жаңы бир посуда идиш чыккан болсо, аны аласың да. Түшүндүңүзбү? Же жаңы бир эмерек чыккан болсо, ошону аласың. Ошо ал жака атың үчүн келет да. Түшүндүңүзбү? Адамдар кызыгып, барайынчы тамактары кандай экен, же балыгы кандай экен, же жасалгасы кандай экен, айтып атпайм, айкалыш бир эле. Бирок ошол учурда деле ырлар деле бар. Ошол эле соц тармактар деген бар. Азыр мурун Кудай дал ушул жерди көрүп эстеп атам, баягы көгөрүп таң атып кетчү да, бизге өчүрүп жетчү эмес. Көгүл тарткан убакта Мүзүр байке билет, кеңештөө азырга чейин бар да. Таң атып эртең менен саат 7 болду, биз көгүл туротко тартыр элекпиз да, баары звездалар тартылып кеткен. Ушундай көңүлгө көк таштай тийген да. Эми азыр радиого барсаң ырларың албай койгон учурлар. Азыр деле кыйрат бербейт мисалы. Анан бир аз баягы саясий өңүттөн дагы мага бир эмелер болду, угуп калдыңыздар. Суракка чакыр, аркы берки болуп, баягы психический давление да. Бул чыгармачыл адамга ошондой бир аз себептер болуп кармалып калган. Башка кесиптин ээси болом деген кайсы бир учурлары болду беле? Жок. Бардыгы тең эле чыгармачылыкты тандашат. Мен кайра башынан башта десе деле ушундай болсом керек. Анткени айтып атпаймынбы, жүгүр. Анткени мен кыялдангамын, ниет кылгамын, баары болду ошону. И боло электен
болгондо боло элек алдыда дагы буюрса. Дагы чоң пландар бар. Негизи Буюрсасын. сиз өзүңүз каалайт белеңиз, өзүңүздүн балдарыңыз чыгармачылыкта Инсан болсун, э? инсан болсун, ушул тарап, ушул кесиптен аркалашсын. Андай эле каалабайм. Анткени биз көп кыйынчылык көрдүк. Эми азыр кимге айтсаң, арманыңды айтсаң, бирөө сүйүнүп угат мисалы да. Алардын ошо өздөрү кызыккан багыты менен мүмкүнчүлүк түзүп бергенге аракет Балким кылабыз. башка кызыккан жактары сизге байкалып атабы, же сизге айтып калган жайлары бар, же сиз сунуштап калган жайларыңыз бар? Мисалы Башка медицина кызматкери болду. Көбүнчөсү доктор болуусун Айтат, мен кош каалашат колдоп да. булдубайм. Мисалы, медик болсун, мугалим болсун, технолог болсун. Бул жак эмес. Өтө сонун. Бул эме бир эмес бир нече жолу спорт сарайын толтуруп концерт бергенсиз, көрөрмандарыңызга катталып, бардык кол чабуулар менен аябай сонун концерттер болгон. Арасында бизде омбус ошол жакта. Азыр ошол көрөрмандарыңыз менен ортоңузда кандайдыр бир дагы толтуруп концерт бере алам деген ишеничтесизби? Себеби сиз толук түрдө. Анткени баягы Инстаграмды мен кандай десем, активдүү карайм. Ар бир келген дайрекке келген катка жооп берем, мисалы. Мен ойлодум эле жооп бербейт болуш керек, же мындай деп, ар бир мен үчүн кызык байланыш бул. Анан биздин көрөрмандар тайта тайне болду, чоң эне болду, мисалы алды чоң эне болду да, тайне болушту, мисалы классташ кыздарыбыз да. Анан ар бир поколение, доор. Ар доордун өзүнүн көрөрманы болот. Ошол сыяктуу эле буга да шүгүр дейбиз. Бирок ошо сиз айткандай, өзүңүз көргөнүз кандай жасалгалар болгон, кандай каражат сарптаганбыз, ошол элдерге өзгөчө болуш үчүн. Мунусунда буюрса, андан да жакшы пландар менен даярдап. Албетте, чыдамсыздык менен күтөбүз жана ошону тилек кылалы баардыгыбыз. Буюрса, Кудай кааласа. Келиңиз анда чыгармачылыктан бир аз алыстап, сиздин жеке жашооңузга кайрылалы. Негизи сиз бош убактыңызда эмне менен алек болгонду жакшы көрөсүз? Бош убактабы? Жалгыз болгонду жакшы көрөм. Жалгыз болгонду. Өзгөчө жооп болду окшойт, себеби? Жалгыз болгонду жакшы көрөм, анан мындай шаардан сыртка чыгып келген жагат. Бул сиз азыр 20да болсоңуз, 30дан кийин сезе баштайсыз. 30-30 керегинде кадимкидей эстеп калыңыз да ушуну. Табият менен жакын болуп, бар бошого мындай бөлүшүп, ой бөлүшүп, ошол жерде бир башкача сезим болот. Бул ошол эле сезим эмес, бул ошол жерде кыргызстандык болуп, ушул Кыргызстандын жараны болуп, ушундай кооз жерде төрөлгөнбү деген сезимдер дагы адамды башка жакка бурат. Башка идеялар келет, башка бир багыттар келет, жаңы дем келет да. Ошондой жалгыз болуп чыгып келгенде жакшы болот. Анан көбүнчө үй бүлө менен болгондо жакшы көрөм. Негизи эле киного тартылдыңыз, ырдадыңыз, бизнести да кылдыңыз, дагы эл билбеген, дагы мен ушул талантым эл билбей эле койсо, же болбосо бир өзүңүздүн жашырган бир дагы бир кандай бир талантыңыз бар окшойт да. Жок, баарын эле эл билет. Баарын эле мисалы эл менен аралашып жүрө берем, мисалы базарда деле ошол кафеге закуп кылганда өзүнүн рахаты бар да. Сатуучу менен барып кадимкидей содалашып, өзүң закуп кылып аралашып жүрө беребиз. Жакында болсо көрүп анча-мынчасы таң калып атат, риэлтор болуп жүрөм мисалы. Үй алып, үй сатып, реклама кылып мисалы да. Бул деле билбейсиз сиз мисалы, туура? Ошол сыяктуу эле бул да бир жаңылык. Ар кандай багытта. Жакында дагы бир жаңылык болот, аны уксаңыз дагы вообще. Айтыңыз келиңиз. Жок, азыр айтпай. Бардыгыз. Азыр айтпай турайын. Азыр сыр деңиз. Эң кызыгы кандай жаңы? Бул чыгармачылык жааттабы, же болбосо бизнес жааттабы? Чыгармачылыкка такыр тиешеси. Такыр тиешеси жок. Бирок элге билинет. Өтө кызык. Биз билгенден келинчегиңиз актуалдуулугун жоготпойт да. Эч качан жоготпойт. Гимн дал. Бул 2 жаштын гимн. 2 жаштын гимнине айланып калды деген эсептесиз, Качан дагы ушундай чыгарма? Бул актуалдуулугун жоготпогон, өзүңүз деле аябай жакшы билесиз. Бир айтпаймынбы? Аны үчүн ошондой окуя болуш керек да. Бул окуянын негизинде жазылган бул окуянын негизинде өзүм сөздүн дээрлик
адашпасам бир 30-40% өзүм жазгам ошол припевтерин. Татынакай келинче, ата энеңе эркелеп, жүргөн күнүң калды эсте сакталып депчи мисалы. Ошо үйлөнү 26-мда үйлөндүм да мен. Ага чейин ушу үйлөн деп жүрүштү. Анан баягы бирөөлөрдүн тойлоруна барганда эки жаштын, эки тараптын ата энеси укмуш мындай башкача сезимде болушат го, мен келин алып атам же кызым узатып атам дегенде ошол сыяктуу ошолордун сезимин жүрөк менен туюп жаралган обон да. Түшүндүңүзбү? Ошол ата кызын узатып аткандагы образды чагылдыргым келген. Мен да келечегим болгондо ушундай кылып эме кылсам, узатат элем. Ооба. Ошондой. Өтө сонун. Чыгармачылыкка кайра түшөлү, бир аз дуэттер боюнча сүйлөшкүм келип турат. Сиз негизи буга чейин кимдер менен дуэт аткаргансыз? Келечекте балким дагы кимдер менен дуэт аткаргыңыз келет? 18-деги чоң концертте бул сиздерде каналда бар. Нурмат досубуз болот. Нурмат менен дуэт ырдадык. Менин чыгармаларымда. Нурлан менен ырдадык ошол сиз айткан Татынакай келинчектин экинчи версиясын. Татынакай келинчекти Аваз менен ырдадык, дуэт кылып. Дуэт суроо берип атпайсызбы? Алмаз Шадаев менен инилерим бири круг деп коебу, бир шернелеш. Гүлзада Рыскулова, эмгек сиңирген артисткабыз. Акыркы дуэтти Үмүтай Абдышева менен Муктар Атаналиевдин чыгармачылык кечесинде 60 жылдыгында ырдадык окшойт. Ошо акыркы дуэттерден ошол Дайыр Исмадияров менен көп эле экен мындай карап көрсөм. Көп эле экен, бирок Муктар Атаналиев менен дуэтиңиз жок, Муктар Муну Атаналиев сиз өзүңүздүн чыгармачылыктагы жолуңуздагы бир өзгөчө бир инсан болсо керек. Эмне себептен Муктар агабыз менен дуэтиңиз жок? Ошону ойлонуп көрбөпмүн. Азыр айтсаң таң калып атам да. Ал менин ушул чыйыр жолдогу атам да. Не только чыгармачылыкта, жашоодо дагы акылдашып, сырдашып, экөөбүз олтура турган болсок, 4-5 саат аздык кылат. Анткени экөөбүздүн ой жүгүртүүбүз, көз карашыбыз, көп нерселерди акылдашып отурабыз. Кеч келе чыгармачылык эмес. Жашоодо эмне болуп атат, коомдо эмне болуп атат, ушуларды талкуулап, сырдашып отурабыз. Бири-бирибизден жашыра турган сырыбыз да жок. Ушундай. Чыгармачылыкта эми 20 жылдан 21. ашык, 25 жылдын жүзү болуп калды. Анан ушул жыл аралыгында эмнелер гана өзгөрбөйт бул убакыт аралыгында. Анан ошондогу чыгармачылыктагы досторуңуз, бүгүнкү күндөгү чыгармачылыктагы досторуңуз, адамдар алмашат дегендей, ошол кездеги адамдар, жакындарыңыз бүгүнкү күндөгү туурасында айырмачылыгын айтып өтсөңүз. Айырмачылыгы. Балким ошондогу жакын адамдарыңыз азыркыга чейин бар, балким андагы досторуңуз азыр жок. Чыгармачылыкта дос табуу деген бул жомок. Чыгармачылыкта дос болбойт. Саясатта дос болбойт деп атпайбы, чыгармачылыкта деле дос болбойт. Мисалы да. Эми жакын саналаш, коллега катары, жакын адам катары болушу мүмкүн, бирок чын жүрөктөн дос болбойт. Ошол доор менен азыркы доордогу адамдардын айырмасын айтып атса, чыгармачылыкта эле эмес, негизи эле адамдар да. Баягы көп адамдар капа болуп калбасын, дос болбойт деген. Ал эми дос деп коюш 3 тамга жөн эле айтып кое берет да, дос деп кое берет. Мисалы, Булбайга мен деле дос болуп койсом болот, мисалы да. Ички жакындык дос башка болот деген айтып атам. Ал убактагы достор башка, азыр аябай башка. Азыр анткени баягы электрондошуп кетти. Дос деле электрондошуп кеткендей да, мисалы. Адамдардын кадыр баркы жүрөк менен бааланса, азыр мисалы айрыкча биздин сферада да катталуучуларына жараша мамиле кылат. Байкайсызбы? Кимдин катталуучусу көбүрөөк болсо, ал башкачараак да. Кимдики азыраак болсо, ал башкачараак. Эң өкүнүчтүү, эң аягы жаман нерсеге алып бара турган ушул болот. Мен айтам да, мисалы, бул мен өзүмө келген эмес, мисал катары айтып атам. Ушул чөйрөдө аралашып көрүп калган адам катары айтам. Мисалы, бир сторис белгилеп коесузбу, жок отметка кылып коесузбу, чыгарып берип коесузбу.
ошондойун да чыгарышпайт да. Мен анан катуу урушуп кеткен күндөр болот. Эмне далың менен көтөрүп турасың, маны коюп койду 15 секунддук нерсе экен мисалы. Ошондой жагда көрдүңүзбү? Баалуулук кетти. Бул кимдир бирөө үчүн мындай күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн, бирок бул өтө чоң баалуулуктар жоголуп баратканын ылдатат. Баалуулук эмнеде, кечиресиз? Баалуулук эмнеде ошону? Баалуулук бу өзү айтып чыгармачылыктагы, кыргыз шоу бизнесиндеги баалуулук эмнеде ошондо? Адамгерчилик. Кай жерде болбо адамгерчилик да. Мисалы сен адамгерчилик, кыялың ит болгон болсо сен 1000 жылдыз болбойсуңбу мисалы, туурабы? Бүгүн эртең да. Соңку суроолордун бири болсун. Жана суроого кайрылып келели. Соңку эмес, жыйынтыктоочу. Жыйынтыктоочу суроолордун бири болсун, Кыргыз шоу бизнеси, кыргыз эстрадасындагы музыкалар кандай нукта өзгөрүшүн каалайт элеңиз? Сизде байкап көрсөм, рэп аткаруучулар менен эч кандай дуэтиңиз жок экен. Көп дуэт аткарыпсыз, бирок рэп аткаруучулар менен жок экен. Жакшы суроо. Мен акыркы 3-4 жылда аябай катуу популярдуулук болуп кетти. Рэп жааты, мисалы, онто ырдамай, байлап алып уруп аткандай ырдамайлар башында өөнү учурашууда. Сиз айткандай, Мухтар Атаналиев айтат эле да, кези келет адамдар жөтөлүп койсо да ыры болот депчи. Азыр жөтөлгөн авторитет да мисалы. Көп жөтөлөрү ошол эле, ошондо. Көп жөтөл, эми ага көп болуп кетти. Жакынкы эле күндөрдү алалы да, мисалы ар бир рэпте мисалы жөтөлгө мындай ал өзү. Мен ал сыйлабастык үчүн айтып аткан жокмун. Ал рэп жанрынын өзүнүн багыты ошондой. Бирок ошону көрүп атабыз да азырчы. Туурабы? Азыр бирок адам угуй берсең көнөткөсүн ошогочу. Негизи угасызбы сиз? Угам. Рэптерди. Рэпти угам. Айрыкча кыргыз рэпин угам. Мисалы, Улук Манапо деп чыгып атат. Мисалы, бул деген Кыргызстандын сыймыгы. Кандай болбосун? СНГга таныткан Улук Манапо десе Кыргызстанды элестеткен деңгээлде, мисалы, Бегиштер, эми улук орус рэп аткаруучусу болгон үчүн СНГ эме болуп атат, жакшы таанып, бул деген жакшы жетишкендик. Мыкты рэперлерибиз бар. Сонун келиңиз, эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушинтип соңуна келип калыптыр. Сизге эркин микрофон суналып, каалоо тилегиңизди, ой пикирлериңизди экранга айтып атсаңыз болот. Жалпы көрөрмандар менен бир аз ат жалында болсо дагы маектештик, амандашканыма кубанычтамын. Эң негизгиси мекенибизде, дүйнөдө тынчтык болсун. Тынчтык экен го бардыгынан бийик нерсе. Адамдарыбыздын пейили кенен болсун, дасторкону толо болсун. Эч ким оорубасын, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен ар бир инсан татыктуу, бактылуу жашап өткөндү насип этсин, Кыргызстаныбызда өнүгүү болсун. Сонун сөздөр болду окшойт. Сиздин келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалап өтөлү дагы. Биз эфирибизди алга карай улантабыз. Алдыда жагымдуу музыкалык клип, андан соң биз маегибизди улантабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Мындан да кийин дагы аябай биздин сонун коногубуз менен мыкты маектешүү болот. Жагымдуу музыкалык клипке ыраазычылык билдиребиз. Ал эми азыр биздин экинчи бөлүгүбүздө биздин студиябызга келген сонун коногубуз бар. Ажарлуу айым, кыргыз эстрада ырчысы Элира Кабылжан кызы менен сонун маек болот алдыда. Келиңиз, эң алгач эл менен амандашып өтүңүз. Кутмандуу кечиңиздер менен мен кайрадан сиздер менен жолугушуп атканыма аябай кубанычтамын. Буюрса, бүгүн дагы сонун көп жаңылыктарды айтып берем. Сонун. Сөздү баштаганыңызга караганда аябай жаңылыктар. Ооба, жаңылыктарыңыз көп экен. Жаңылыктар көп, мен айтып, көрсөтүп жетишпей атам элдерге. Кече күнү эле айтып баштай берейин. Кече күнү эле Кара Балта шаарында биринчи жолу менин жеке концертим болуп өттү. Супер аншлаг болду. Сүйүнүп, ошол толкунда, ошол баягы сүйүнгөндө мынтип эмоция көтөрүлөт го, мен ошол эмоцияда жүрөм. Кудайым кут кылсын. Кара Балта элине учурдан пайдаланып чоң ыраазычылык билдирем. Ошончо колдоп, зал толо эл болуп, жөн келбестен гүлдөрүн азыр мындай чоң букет алыш кичине эме болуп калды го сиз алганда, бирок ошондой чоң гүлдөр менен келишиптир. Ошончалык сүйүнүп, аябай ыраазы болдум. Бул мага аябай чоң мотивация берди. Токтобой туура жолдо келатасың, Элера, дагы көп ырларды жаз деген мындай эмне дейбиз, бир мотив болду окшойт магачы. Чоң мотивация болду.
бул ошо кечээ күнкү свежий жаңылыктардын бири. Качан филармониядан ошол концерттин уландысын көрөбүз ошондо? Айтмакчы ушул Бишкекте качан коесуң деген айрыкча жакындарым, досторум Ошко койдуң, бүт региондорго коюп атасың, эмнеге Бишкекке кое элексиң деп ушундай суроолор көп болуп атат. Мен дал ушул суроону күткөн болчумун. Качан ушундай көп суроо талап болгондон кийин гана Бишкекке коем деген максатым бар болчу. Ушул аябай суроо талаптар азыр жыш болуп аткан учуру, Кудай буйруса, эми ушунча суроо талап болгондон кийин өзгөчө сонун багы жүрөк тойгон концерт болуш керек деп эсептейм. Кудай буйруса, ушул жылы числосун айтпай турайын. Бирок сөзсүз түрдө болот, сонун. Албетте сизге ийгилик каалайбыз. Биз сизден концерт күтөбүз. Ушундай анчалык менен өтүшүн биз дагы каалайбыз албетте. Анан сиз клип тартып жатасыз. Клип тартып атам. Бул дагы акыркы жаңылыктардын бири. Клип тартып атабыз. Клип бир эмес, бир нече клип тартып атабыз. Бир нече. Биринчи өзүмдүн сольный ырларыма, экинчи дуэт. Аябай Сыр болбосо кимдер менен аны да коштоп кетсең. Ордо жакшы ырчы Жылдыз мырза Ишен Назаров менен аябай сонун мындай ырыңызда сүйүү темасындагы өзгөчө мага аябай жакты. Анын өзүнүн обону Ишен Назаров, сөзүн жазган Кубанычбек Экашев деген акын байкебиз. Ошого клип тарттык. Буюрса мына бүтүп калды. Аны дагы сүйүнчүлүк бизге алып келесиз сөзсүз түрдө. Сонун. Сунуш ким тараптан түштү? Сунуш биз эки тараптан тең болду. Күзүндө кышындагы биз Ишен байке менен Москвага концерт менен гастролдоп чогуу барганбыз. Анан ошондо ойлодук да, мен көбүнчө ушундай жакшы көрөм, мындай бир нерсеге жаңылык менен барганды. Анан Ишен байке давайте бир жума калды, келиңиз андан көрө жаңы дуэт жазабыз дедим. Жаңыга чейин бир дуэтибиз бар болчу. Анан ал эми ырдалып келген ыр, келиңиз андан көрө жаңы жазабыз. Өзүңүз обон жазасыз, жазбайсызбы? Сөзүн болсо мен жаздырайын дедим да. Десем обону жазып даяр, обону бар болчу экен. Анан ага мен акын менен сүйлөшүп эле сөзүн жаза салды бир күндө эле. Музыканы угуп аябай сонун экен деп илхамы келип эле бат эле жазып бере салды. Аны Москвага барып ырдап келдик. Анан клип тартылбай бир топ жүрүп калдык. 3-4 айлап. Анан ушул мезгилге туура келген экен, аябай айлана сонун болуп, жашылданып, баары сонун болуп турган учурда буюрса сонун клип тарттык. Анан ошондо Москвага концертке барабыз дегенде идея жаралган. Анан ошол буюрса жакында көрө аласыздар. Бардыгыбыз. Ооба, буюрса. Мынча энергияны каяктан аласыз? Сизди көргөн адам, бул жакта көргөн инсандардын бардыгы эле сизди көргөндө ушундай бийлебичидей эле турабыз да. Негизи эле сиз ушундай ырдаганда эле биз ушунчалык күтүп турабыз. Азыр ырда берсем бийлеби кетелек дегендейчи энергияңыз ашып ташып турат. Энергия бул менимче бул ичтеги бир максат, ойлор, мону жасап калсам экен, мону жасасам экен, мого жетишейин деген менимче чоң максаттарым ичимде мынтип оргуштап турат окшойт. Бирок бул мүнөз апамдан өткөн мүнөз. Сонун. Биз биринчи клип туурасында, дуэт туурасында сүйлөштүк дагы, экинчи клип туурасында өзүмдүн ырымбы. Өзүмдүн ырым ошол эки байланам ырына клип тартылып бүттү. Анан кийин алдыда дагы жапжаңы ыр бар, жапжаңы, сөзү дагы, ону дагы жапжаңы, аны сюрприз кылгым келип атат. Азыр айтпай турайын дейсиз. Азыр айтпай атам, бирок ичимде мындай болуп атат. Айтып саласызбы? Айткым келип атат, бирок кичине калды. Бүткөндөн кийин анан эле көрсөтөйүнчү. Ал дагы жапжаңы ыр. Ону Ишен байкеники деп айтып коеюнчу. Айтылып барды. Ооба, буюрса клиби бүтөйүн деп калды. Ошонун буюрса алып келем. Чыгармачылыкта эң башкы максатыңыз кандай? Эң башкы максат. Негизи эң башкы максат жалпы эле жашоомдо ошол бир татыктуу жашап кетсем экен деген максат. Чыгармачылыктагы максат деле ошол татыктуу орун калтырсам экен. Менден кийинки, бизден кийинки жаштар ошол көрүп, мындай үйрөнгөндөй, биз улууларды көрүп үйрөнөбүз го. Видеолорун кайра-кайра көрүп, депчи. Ошондой мени дагы көрүп, ошондой бир үлгү болсом экен деген максат. Азыркы учурда аябай бардыгы сиздин ырдаганыңызды ушунчалык бийик ноталарды алып ырдайсыз. Баарыбыз суктанабыз, талантыңызга таазим бир жолу.
прайм эраңыз азыркы учурбу же мындан дагы жогорку бир нотадагы ырларды жогорку бир деңгээлде көрөбүзбү, күтсөк болобу дагы? Абай сонун суроо бердиңиз. Мындан дагы жогорку деңгээлдерди күтсөк болот. Анткени менин максатым өтө чоң. Көрсөткүм келген дагы баягы мен өзүм потенциалымды өзүм билем да, ичимдеги дагы көрсөтө турган Элера бар. Сонун. Элера бул өзүңүздүн атыңыз беле? Ооба. Псевдоним эмес, э? Жок, өзүмдүн атым. Өтө сонун. Сиз азыркы учурдагы Элера 5 жылдан кийин кандай Элераны элестетет? Ошо Элера 5 жылдан кийин ошо мындан дагы мындай терең, акылдуу дейбизби? Дагы мындай чыгармачылыгы бай, чыгармачылык эмне дейбиз, капчыгы толуу болгон Элераны көрө алабыз буюрса. Сонун. Биз дагы күтөбүз албетте. Анан бүгүнкү образыңыз боюнча сүйлөшкүм келип турат. Негизи эле сиз образдарды өзгөчө тандайсыз, өзүңүз тандайсызбы же стилистер менен кеңешесизби? Көбүнчө эле өзүм тандайм, анан стилисттер дагы айтып беришет. Мен өзүм кызыл цветти аябай жакшы көрөт. сүйөм. Жакшы көрөм десем аздык кылат. Анан келип азыр студияны көрүп дагы аябай мынтип көзүм чачырап, сүйүнүпчү, аябай Образым окшош экен деппи? Как будто билгендей депчи. Анан дайым эле өзүм эле эме кылам. Анан сөзсүз бирок стилисттерге жөнөтөм. Мындай кылсам, прическамды кандай кылсам болот, примерно кандай ойлойсуз, кандай макияж кылсам болот деп сурайм, анан кеңешемин да баары бирчи. Негизи эле ачык түстөрдү жакшы көрөт окшойсуз. Анткени байкашыбызга караганда ар дайым Ачык жабык түстө кийингениңизди байкаган жокпуз. Ооба, бир-эки жолу жабык кийгем, бирок эме болуп калат экен да, мындай. Бир аз жабыла түшөт экен. Энергиям. Ичимдеги ошол энергияма сырткы Карама-каршы келип калат экен. Карама-каршы, ооба. Ошондой чачымды башка өңгө боесом дагы ошондой болот да. Өзүмдү өзүм тааныбай эле бир кыздай боло берем, ошон үчүн ушул кызыл жосом, коюу кызыл. Канча бир жылдан кийинки Элеранын образын айтып бере аласызбы? Азыр сүрөттөп бере аласызбы? Аны точно билбейм, бирок багы табит алмашат экен да. Убакыт өтүп, балким билбейм эми. Менимче ушундай эле болуш керек деп ойлойм. Негизи эле ырчылык жолду тандаганыңызга кимдин таасири көбүрөөк? Ким сизге ушундай түрткү болду? Элера, кел ырда деп. Мага түрткү болгон ырчылык кесипке апам. Кудайым өз райымына меримин алсын. Апам ошол менин өнөрүмдү биринчи көргөн, менин не дейбиз багы номер 1 фанаткам. Ушунчалык менин бүт нерсемди көрүп, күйүп, бышып, сен ушундай болушуң керек, сенде бар элен деп мени эркелетип койчу да. Анан мен мындай кыла албайм го деген сыяктуу кичине ой келгенде, сен кыла аласың деп айтып койчу да. Болду, мен ошондо мен ошондой кыла алат экенмин деп өзүмдү настрой уже ичтен настройка кетчү да. Апам болгон ошол ырчылыкка, ошол сахнага жетелеген киши. Канча жашыңызда өзүңүздүн талантыңызды өзүңүз баалай баштаган же биринчи сиздин апаңыз билип баштаган биздин талантыңызды? Мен өзүм билчүмүн, мындай бала кезимде ырдачумун, манас айтчумун, бийлечүмүн. Анан мен ойлочумун да, мындай баардык адамдар эле ушундай жаралат. Бала кезде ойлонбойсуң да. Баардык эле адамдар ушундай жаралат деп ойлогонмун да. Анан Баары эле ырдай алат деп. Баарыбызга бирдей эле депчи. Анан кийин билсем, баарыбыз бирдей эмес экенбиз. Кимдир бирөө ырдай алат, кимдир бирөө математиканы жакшы көрөт дегендей. Негизи эле көчкөч мен ушундай азыр аябай сонун Манас жөнүндө сөз болуп калды. Мен Манас айткан айымдардын ичинен бир гана кыз бурак тобун көрдүм эле. Айжамал эже, Гүлнар эжелер, Кенже эжелер. Андан кийин дагы бир гана эжени көргөм, аты эсимден чыгып атат. Андан кийин сиз эсиңизде барбы ошол учурда Манас азыр айтып бере аласызбы? Жок дегенде бир кичинекей үзүндү. Сиздин үнүңүзгө Манас аябай сонун турса керек менин оюмча. Мени жакшы эсте албайм, бирок бала кезимде көп эле айтканмын. Конкурстарга чейин барып, областка чейин барып айтканмын, бирок Манас демекчи, кече күнү мен Кара Балтада концертимде дагы кичинекей кыз келип, негедир көбүнчө мага ырдап же болбосо бийлеп беришсе, ал кичинекей кыз келип мага Манас айтып берди. Анан узак айтып берди. Баардыгы фотосессияда турушат, сүрөткө чыгабыз концерттен кийин. Жана кыздын Манасы бүтпөйт да. Кетти, аябай монтип айтып кетти. Мен болсо берилип угуп турам, бирок эми башкалар уже ызы чуу болуп башташты. Анан ошентип мен өзүмдүн
ошо бала кезимди элестетип эстедим да, мен өзүмдүн манас айтканымды эстедим. Анан азыр дагы ошол манас жөнүндө кеп болуп атса, мен ойлоп атам да, бул жөн жайдан эмес. Демек мен манас дагы бир сыйра ошол жаттагандарымды бир сыйра кайталап туруп, концертиңизди мүмкүн манас менен баштайсыз. Айтышым керек деп баягы ичиме эме келди да. Бир бул жөн жерден эмес да баардык нерсе. Бул демек бир белги, элера. Сен ошол нерсени жандандыр депчи. Буруса анда сонун нерсе болду. Ушул жерден сонун идея жаралып кетти, эстеттиңиздер. Азыр айтып бере албайм, эсимде жок такыр. Жакшы, бирок манас күтөбүз сизден, Бирок мен ошо жөн жерден эмес деп атам да. Кечөгүнкү анан бүгүнкү жөн эле совпадение болбосо керек. Макул, анда концертиңизден күтөлү деп туралы. Буюрса. Сон азыр биз сизге блиц суроолорду даярдап койгонбуз. Биз бат-баттан суроо беребиз, сиз тез-тез жооп беришиңиз керек болот, Даярсызбы? Даярмын. Жакшы көргөн түсүңүз? Кызыл. Кофе же чай? Кофе. Көңүл ачуучу нерселерди жакшы көрөсүзбү же тынчтыкты каалайт эле жүрүңүз? Достук же сүйүү? Сүйүү. Сизди көп ойлондура турган нерсе? Өзүм. Инстаграм же YouTube? Инстаграм. Бренд кийимдерди жакшы көрөсүзбү же жөнөкөйлүктү баалайсызбы? Экөө тең жакшы көрөм. Биз кыскача нускача даярдаганбыз. Эми ушуларга бир аз токтоло түшөлү, Жакшы көргөн түсүңүз кызыл түс, сөзүңүз көрүптү. Кофе же чай дегенде сиз тандай албай бир аз ойлонуп турдуңуз. Бул жөнүндө кофе мен аябай жакшы көрөм кофени. Бирок негедир чайды кыя албайм. Чайды да кыя албайм. Чайды да аябай жакшы көрөм. Чайды отдельно мындай тамакта ичем да, мен чайга бир жарым саат кетирип ичем. Бир чай иче турган ошол кофейняга барып, атайын чай ичем. Кофени да ошондой. Жалгыз отуруп алып деле. Ооба, эртең менен туруп алып, интернет жандырбай, 2-3 саат ошо чай ичип, эртең мененки ритуал ушундай өтөт. Или кофе, жашнакай болуп алып, жуунуп таранып. Күн сайын же күн сайын? Күн сайын. Дос же сүйүү дегенде сиз сүйүүнү тандадыңыз. Ооба. Сүйүү мен үчүн көбүрөөк кызыктуу деп айта алам. Деп ойлойсуз. Достук сүйүүгө айланышы. Бул катардагы суроо, бирок бардыгына берилчү суроо. Достук сүйүүгө айланса деле болсо керек. Анткени сен аны менен жакынсың, сен аны билесиң. Эмнеси жагат, эмнеси жакпайт. Балким болот ал деле. Чыгармачылыкта досторуңуз көппү? Өтө деле көп эмес. Бирок бар. Сизди көп ойлондурган нерсе? Мен өзүм деп жооп бердиңиз, Ооба. Эми ар бир эле адам билинбегени менен өзү жөнүндө көп ойлонсо керек. Биз маани бербейбиз, бирок биз өзүбүз жөнүндө ойлонобуз, өзүбүз жөнүндө кыялданабыз, келечекти ойлойбуз. Мен ошо көбүнчө өзүмдү ойлоном. Эртеден кечке чейин өзүмдү ойлоп, иштеримди ойлоп. Басымдуу бөлүгү чыгармачылыгыңыздыбы же өзүңүздүн жеке жашооңузбу? Ошо экөөнү тең. Мен кайсы жумушту эртерээк бүтүрсөм экен деп өзүмдүн баягы жасай турган иштеримди гана ойлоном. Кимдир бирөөнү ойлонуп же кеп кылганы, мисалы, Инстаграмга кирип, мен бош убакыт болгондо Инстаграмга кирип, жакшы жазылган комментарийлерге жооп жазганы араң-араң убакыт табамын да. Мындай учурда только өзүмдү, анан өзүмдүн ишимди гана ойлонуп, айтор иштеген адаммын го. Жакшы. Инстаграм же YouTube? Инстаграм. Инстаграм менимче блог жүргүзүү боюнча дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк окшойт. Реклама кылганы, жосо бир жаңылык менен бөлүшкөнү көбүнчө элдер Инстаграм көрөт окшойт. Негизи азыр учурда блогерлик экинчи кесипке айланып калды. Сиз азыр блогермин деп эсептейсизби өзүңүздү? Жок, мен блогер эмесмин. Блогерлер ар бир ичкен жегенинен бери жүктөйт, а мен ичкен жегенимди жүктөбөйм. Айырмачылыгы. Мен только чыгармачылыгымды жүктөйм. Сонун. Бренд кийимдерди жакшы көрөсүзбү же жөнөкөй кийингенди жакшы көрөсүзбү дегенде сиз жөнөкөйдү тандадыңыз. Жок, экөөнү тең тандадыңыз. Жөнөкөй болгондо жакшы, кээде болот да бренд, бирок өтө кызыктуу эмес. А кээ бир жерлерде бар, бирок жөнөкөй, бирок адай кызыктуу, материалы дагы сапаттуу болот да. Анан ошондуктан кээде баасына карабай эле жөнөкөй болсо да, бренд болбосо дагы жөнөкөй эле кийимди кийип алсаң, аябай сонун жарашат да. Мен азыр ушул жерден сүйүү темасына бир аз кайрылгым келип турат. Мен дагы ошону айтып аткам. Келиңиз, балким биз жакын арада болобу же кайсы бир убактарда сиздин жолдошуңуз менен чогуу көрүп калабыз.
деген ойлор барбы? Кантип жок болсун? Мени дагы негедир ушул суроо ойлонтуп баштады деп кетсең. Мен ойлоймун эми нике кайып деп айтат экен негизи Кыргызда. Анан билбейм, негедир Кудайым ушундай жазыптыр. Демек, азырынча жок мен сүйлөшкөн жигитим. Ага убакыт да жок. Балким бирөөнү сүйүп калсам, балким убакыт чыгармакмын. Анан сүйгөн жигитим жок болгондуктан азыр сүйгөн ишим менен гана элекмин. Кудайдын буйруган күнү ошо эртерээк болсун, көрүп калыңыздар, ошо жолдошум менен көчөдө басып бараткан жеримен. Демейде ушундай ырчы айымдар ушинтип айтып калган же ырчы мырзалар ушундай жоопту бергенден кийин кантип эле жок. Кантип эле ушундай кийинип турса, ырдап турса, күлүп турса, кантип эле жок. Ошо мен дагы ошентип ойлой берчүмүн да. Негизи бирок сулуу кыздардыкы жок болот экен. Туура. Негизи кандай элестетесиз өзүңүздүн болочоктогу жолдошуңузду? Жолдошумду кандай сулуу болушун каалайсызбы? Ырчы айымдардын бири бул жеке майкке келгенде айтып кетти эле. Менин жолдошум менин ырдаганыма каршы болбосо, мен клип тартканда ар дайым жанымда колдоп турса, сахна артында ар дайым мага дем күч берип турса деген бир тилектерин айтты эле. Сиздики кандай болсо? Ошондой сиз айткандай ошондой болуш керек негизи чыгармачыл адамдыкы. Аны эгер мындай карап тура турган болсок, прям ойлойсуң да, эми эгер кенен ой жүгүртө турган болсок, жакшы, ыймандуу, түшүнүктүү, Кудайды тааныган адам болсо, ал сенин мындай туура же туура эмес кылып аткан ишиңе баа берип, өзү бир жол көрсөтө турган жакшы бир жолдош болот деп ойлойм. Эң биринчи ошо ыйманы болсунчу, ыймандуу жигит болду. Башкасын айтпай эле коеюнчу. Кептин чыгармачылыкка бургум келип атат. Биз билгенден Улут Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда да кызмат кыласыз. Кызмат кылганмын. Азыр кызмат кылбайсыз. Жок. Бирок ал жакта мюзиклдарга катышып калган учурларыңыз болгон болуш керек. Ошол мюзикл башталган кезде менин концерттик турнелерим башталып кетти. Менин өзүмдүн жеке чыгармачылыгым менен баягы мюзиклдар мындай расписание дал келбей калды да. Бирок азыркыга чейин мамлекеттик чоң иш-чараларга министрлик түз чакырып, өзүмө байланышып барып турам. Бирок ошо мюзиклдарга барганга убакыт болбой калды, шарт. Ошондой. Айтайын дегеним сөзүнүн төркүнү сиз кинодо да рол ырдап калдыңыз, бирок рол да жараткансыз. Мюзиклда да ойноп калсаңыз, мүмкүн кинодон сунуш болсо дагы рол жаратат. Негизи кинолорго сунуштар болот көбүнчө эле. Анан мен сценарийлерин окуганда мындай өзүмдүн табиятыма дал келген, өзүмө окшош элера болсо ойнойм да. Анан кичине бөлөкчө болсо эле мындай кичине кыргызбыз да, өзүнчө эле ырым-жырымга жакынбыз бене. Анан кичине жакшы эмес болсо эле, рахмат деп эле ошол чыгып кетем да. Ойногум келбей элечи. Бирок өзүңүзгө жаккан роль болсо ойнойсуз, 100%. Ооба, өзүмө жаккан, өзүмө окшош болсо, анда ойнойм. Өтө сонун. Сонун. Балким биз сизди кайсы бир жылдар аралыгында кинодо тартылып актриса болуп жүргөнүңүздү дагы көрүп кала турган чагыбыз бар экен. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушинтип соңуна келип калыптыр. Келиңиз, анда эмесе сизге учурдан пайдаланып эркин микрофон берели. Чоң рахмат. Биринчиден сиздердин жалпы жамаатка терең ыраазычылык, көпүрө болуп, бизди эл менен байланыштырып турасыздар. Кудайым куткылсын, элге болсо эң биринчи тынчтык, ар бир үйгө бакубат жашоо, бактылуулук каалайм. Сиздерге дагы сонун толтура ырларды сунам. Сиздер менен Элера Кабылжан кызы болду. Бул убакыт аралыгында сиздерге жагымдуу маанай тартуулай алдык, жүрөгүңүздөн орун ала алдык деп ишеничте, үмүттө турган чагыбыз. Анда эмесе азыр Элера айымдан жагымдуу музыкалык чыгарма болсун. Биз болсо сиздер менен коштошобуз, урматтуу көрүүчүм. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар дайым музыка телеканалына Музлайф берүүсүнө жакыныраак биз менен чогуу болуңуздар. Сиздер колдоп коштоп турсаңыздар, бизге ошол дем, күч, кубат, биз сиздерге мыкты эфирлерди тартуулайбыз. Саламатта болуңуздар.